Кара Суу районунда Шарк айылдык кеңешинин 11 депутаты жоголду. Жергиликтүү тургундар жана борбордук шайлоо комиссиясы издөө салып отуруп, жакында эле аларды таап келишти. Шайлоонун экинчи турунун алдында акыл эси ордунда болгон 11 айылдык депутаттын жылаан чакпай жылкы теппей жоголуп кетиши саясий оюндар менен байланыштуу экен. Жеңичинен сүйлөшүп алган эркулдар шайлоо күнү жергиликтүү кеңештин кворумунун чогулбай калышын максат кылышып келбей коюшкан. Алар көздөгөнүнө жетти. Шарк айылы айыл өкмөттүн башчысын шайлай албай жатышат. Депутаттардын жашынмак ойноп жатышы бул жерде саясий оюн бар экенинен кабар берет. Ал эми саясий оюн болгон жерде жеке кызыкчылыктар жана акча болбой койбойт. Мындай шайлоонун шайтан оюндары болгон жерден эл кызыкчылыгын көрүү абдан оор. Саламатсыздарбы, эфирде Сереп программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бибосунов. Жакында эле жогорку кеңештин кызыл тилдүү депутаттарынын бири Ырыскелди Момбеков азыр 6 жылкың болсо айыл өкмөтүсүң деп билдирди. Ал киши эмнени айткысы келди? Мисалы, көпчүлүк айылдык кеңештерде бүгүн 11 депутат бар. Шайлоонун кыл көпүрөсүнөн өтүш үчүн болгону алардын 6осунун тамырын тартып көрүп, макулдугун алышыңыз керек. Момбеков мына ушул 6лык жөнүндө сөз кылып жатса керек. Тагдыры 6 айылдык кеңештин депутатынын колунда экенин жакшы түшүнгөн айыл өкмөттүккө талапкерлер азыр өзүнүн эмес, депутаттардын шайлоосунда буту-бутуна тийбей чуркап, өз кишисинин өтүп кетишин көктөн тилейт. Анан эмне кылсын, азыркы шайлоо системасы мына ушундай. Депутат Кенжебек Бокоев айыл өкмөт башчыларын эл өзү шайлашы керек деген мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Бир убактарда жергиликтүү бийликти эл шайлаган. Азыркыга салыштырмалуу ошол учурдагы система туура эле болсо керек. Анткени талапкер шайлаган адамдардан көз каранды жана алардын талаптарын аткарууга аракет кылат. Азыр айыл өкмөт үчүн шайлоо маалында эл кыдырып, үгүт иштерин жүргүзүүгө муктаждык жок. Катуураак айтканда, эл эч нерсени чечпейт. Ооба, ошол айыл өкмөттү шайлай турган депутаттарды эл дайындап жатат деп айтышыңыз да мүмкүн. Иш жүзүндө ошондой. Бирок бардыгыбыз айылдык депутаттардын арасында кимдер жүргөнүн көрүп эле жатабыз. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнөн тарта, жада калса көпчүлүк туугандардын жардам менен келип алган адамдар дагы бар. Мына ушул жергиликтүү бийликти шайлоо системасы бизге туура эмес экенин быйыл түшүнө баштадык. Бүгүнкү күндө 20дан ашуун жергиликтүү кеңеш айыл өкмөттү же болбосо мэрди шайлай албай убара. Кээ бир кеңештер таркатылды, кайра шайлоо жүрүшү керек. Бул дегендик өлкө казынасына миллион деген чыгымдарды алып келет деп түшүнүү керек. Пайда болгон күтүүсүз жагдайды кантип чечерин түшүнбөй, борбордук шайлоо комиссиясынын айласы кетип жатат. Эки жолу шайлоону атайлап өткөрбөй койгон кеңештерге 3-чү жолу мүмкүнчүлүк берилүүдө. Бул мыйзамга каршы келген көрүнүш. Эки жолу атайлап шайлоого келбей койгон депутаттар 3-чү жолу келет деп БШК кепилдик бере алабы? Албетте жок. Андай болгон күндө эмне кылат? Айыл өкмөт шайланмайынча шайлоо өткөрө бериш керекпи? Азыр борбордук шайлоо комиссиясы туңгуюкка кептелип калды. Түшүндүрүп берейин. Жогоруда белгилегенде 20дан ашуун кеңеш талапкерлерди жактырбай же болбосо ар кандай кызыкчылыктар менен шайлоого келбей коюшту. БШК аталган кеңештерди таркатып жиберейин десе, кайра жергиликтүү кеңештин депутаттарына шайлоо уюштурушу керек. Бул миллион деген каражат. Мындай чыгымдар үчүн алардын чекесин өйдө жактан эч ким сылабайт. Ал эми таркатпайын десе, ынтымагы ыдыраган депутаттар бир ымалага келе турган түрү жок. Мына ушундай көрүнүштө суроо туулат. Жергиликтүү бийлик башчыларын ким тандашы керек? Бир нече миңдеген шайлоочубу же болбосо бири-бирине ыркырап жаткан ынтымагы жок 10 чакты эл өкүлдөрүбү? Моюнга алалы, бүгүнкү күндүн жергиликтүү бийликти шайлоо жолу бизге жарашпайт көрүнөт. Аман туруңуздар.